Бишкекте көз жарган келин төрөттөн кийин каза болду. Бишкектеги номер 6-төрөт үйүндө көз жарган келин төрөттөн кийин каза болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлады. Маалыматка караганда, келиндин жүрөгү оорулуу болгон. Ал бунун биринчи төрөтү болуп, кыз баланы жарак дүйнөгө алып келген. Аталган ооруканага ал келин 6-август күнү Талас областынан которулган. Ооруканага келер замат дарыгерлер атайын даярдыктан өткөрүшкөн. Эртеси 7-август күнү ал Касарева жолу менен төрөгөн. Келинге операциядан кийин кардиолог келип көзөмөл кылган. Бирок анын жүрөгү төрөткө туруштук бере албай каза болуп калган. Анын апасы да жүрөгү жаш кезинен бери эле ооруп келгенин айтты, деп билдирет министрликтен. Ал эми каза болгон келиндин туугандары аны медициналык экспертизадан өткөрүүдөн баш тартышкан. Эми өзүңүздөргө деле маалым болгондой, 3 күн алдын интернет аймагына тараган Сокулуктагы төрөт үйүндөгү видео боюнча маалымдасак. Видеонун автору Ильязбек Балташев өзүнүн Facebook барачасына ой пикирин айткан. Сокулуктун төрөтканасындагы абал боюнча коомчулуктун пикирин эске алып, окуянын ордунан териштирген кесиптештерге ыраазычылык. Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинен Адил Эрманбетов айткандай, окуя жогору тараптагылардын катышуусунда териштирилмей болду. Бирок баарыбызды дүрбөлөңгө салган. Министрликтен 24 февраль 2017 жылы чыккан номер 150 буйругуну кунт коюшуп, карап чыкмайынча абал өзгөрбөйт, дейт Балташев. Азыркы учурда келинчегинин абалы жакшы, ымыркайдындагы ден соолугу жакшы. Эсен аман төрөтүп алганыбызга кубанычтабыз, дейт төрөткөн дарыгерлер. Жана аларды үй бүлөсүнүн жакшы ой тилектер айтып узатышканын белгилейт.